Жесурдун апасы жаш эле экен го. Альцгеймер оорусу менен ооруса картаң экендигим. Каяктан көрдүң сен? Мен көргөн жокмун, Жахиде айтты. Ооба. Жаш кезинде ооруп калыптыр. Жесурдун атасы өлгөндөн кийин түшүнгөнүмдөй эле оору бат өрчүп кетиптир. Атасы кокустан өлүптүрбү? Жүрөгү кармап калыптыр. Аты ким экен атасынын? Хасан. Хасан? Кара Хасан оолубу? Кара Хасан оолу кайдан чыкты? Фамилиясы Алимдар оолу, билесиң да. Сен ошол үчүн сурадыңбы, Жесурга тиешеси бар бекен деп? Сен дагы биринчи жолу уккан ысымды мээңе жазып алыпсың го? Ушундай кылып сурадың, мээме жазылып калды. Жахиде, бол кеч калабыз. Сен бул киши жөнүндө бир нерсе билесиң? Жесурдун атасы жөнүндөбү? Жок, Кара Хасан оолу тууралуу. Сен мага айтпай жатасың, бул иштин 55% атама тиешелүү, туурабы? Баштадыңбы дагы? Жахиде! Баратам жаным. Кеттик, даярмын. Жүр. Кутман таң алтыным. Кутман таң. Сен жалгыз калат окшойсуң. Жумушта болом. Макул, ишиңе ийгилик. Кечинде жолугабыз. Жүр чыгалы. Жашылчаларды бирден сал. Кутман таң. Кутман таң. Кутман таң. Эжеке, сен ооруп атасыңбы? Сураба, башымды көтөрө албай жатам. Эшикте жүрүп үйшүп калыптыр. Дене табы көтөрүлүп атат. Байкушум менен. Дарымды ичтим. Азыр буларды ичейин, анан Алимдар уулу чарбасына барам. Жок, эч жакка барбайсың. Бүгүн иштебейсиң дагы. Уят го. Эжеке, мен анын жөнүн айтып койдум, Рейхан айым келет деп. Сөзсүз эмес, бүгүн жекшемби. Жесурда Баныда үйдө. Кечки маал Мейирман айым келет. Сен бүгүн эч жакка чыкпайсың, макулбу? Акыл. Жок, Синан, апаңа таштаба, мен барып калам. Макул, жарым саатта ошол жерде болом, уктуңбу? Жүр. Макул, күтүп тур, барып калам. Жинди кылып салды бул адам мени. 2 күндө баласын карай албайт. Атайын жасап атат, өмүрдү алгандан бери телефон кулагымдан түшпөй калды. Макул, тынчтан эме, сен өмүргө бар. Таарынбайсыңбы? Пайдам тийген жок сага. Бану, андай эмес. Бизди ойлоба, сен өмүргө бар. Фиген айым, мен чыгып атам. Бирок кийин дагы келип кетем. Макулбу? Бүгүн маанайыбыз жокпу? Макул анда. Мен дагы келип кетем. Макулбу? Даярданайын. Көрүшкөнчө.
Апаке, ханышам, суусундук берейинби же сүт берейинби? Сен бул кызга эмне ишенип атасың? Ишенбе ага. Кимге? Банугабы? Ал Корлуданын кишиси. Бизге тынчылык кылат. Макул, ал маселени чечем. Сиз кам санабаңыз. Эч качан чечпейсиң. Тынч отур. Мен өзүм жайгарам. Бирок бул жактан кетишибиз керек. Макул, кетебиз. Бул жактан кетебиз. Кабатырланбаңыз. Мен тышкы иштер министрине телефон чалам. Сиз биринчи мөмөшүреңизди ичиңиз, макулбу? Анан министрге чалабыз. Ал эч жака качпайт. Тамагыңызды жеп бүтүрүңүз. Жок, дарын ичпейм. Булар дары эмес. Витамин. Министрден жөнөттүрбү? Ооба. Анда бер. Алыңыз, албетте алыңыз. Угуп атам Ширин Туран Бозулу. Дагы бир жолу айтпайчы. Болду, жетет, ишим көп. Сухан, бүгүн ханшадай ойгондум. Биз көрөле көп нерсе бар экен. Корлуданын тандаганы көрүнүп турат. Сага чоң рахмат. Аябай сон Несал. Мага көп сүрөт жөнөтүптүр. Бөлмөдөн чыга алсак, жөнөтөм албетте. Адепсиз. Уксаң, Фиген айымдан кабар алып тур. Макул, кабар алып турам. Мейли, телефонумду коюшум керек, күйөөм келди. Салам айт. Öptüm. Ушундай келишимдүүсүң тим эле айкелдей. Не жакпадыбы? Жакты, абдан жакты. Жактыбы? Айым, сизди ишендирип кетейин. Дарегиңизди эч ким билбейт. Апаке, уктуңузбу? Мен тышкы иштер министрлигинде иштеген бүт досторума айттым. Сизди бардык тараптан коргошот. Дарактардын аркасына жашынып алышып аңдып жатышат. Ооба, Корлуда ар жерге өз кишилерин коюп коюптур. Анда Рыфат бей Токойду дагы камкордукка алышыңыз керек. Суранам. Макул. Айтканыңыздай болсун. Баягы айткандарыбыз туура чыкты. Аябай чоң, тажрыйбалуу бир фирма менен жолугуп атышыптыр. Чын элеби? Анталияда жайгашкан. Стамбул рыногунда биринчи долбоор экен. Рыфат ага анан сүйлөшөлү, Сухан чалып жатат. Сухан? Жакшы калыңыз. Ар дайым сиздин кызматыңыздамын. Рахмат. Угуп атам, Сухан. Сухан, Баныны көрдүм, кетип бараткан экен. Бир нерсе керек бекен деп чалдым эле. Өзүң керек болуп атасың, Сухан. Келдим. Сухан. Гел, кир, апам сени тааныды. Ишин албай турам, кантип эсинде калдың? Саламатсызбы? Жакшы болуп калдыңызбы? Bonjour ma belle. On a vécu des choses terribles. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, cet homme, il a essayé de me tuer. Eh ben, je me suis échappée d'entre ses mains. Mais maintenant, il va tuer Jessour. J'ai peur pour mon fils. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose du mal. Мен французча бир аз эле билем. Коркуп атат, ошону айтты. Il a tué mon mari. Maintenant, il va tuer mon fils, hein. J'ai peur. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose. J'ai peur pour mon fils. Апаке, тынчтаныңыз. Il va falloir partir immédiatement, à nouveau.
Ağlama, üzülme, hep gülsün yüzün. Unutma, sevgiyle savrulur hüzün. Korkular gündüze, dertler denize. Dağılır karanlık hep doğunca gün. C'est génial. Биз коркуп калганда ыйлаганыбызда апам ырдап берчү. Бешигири. Апам жазган бул бешигирди. Мынау ошентип кайненеңдин көңүлүн алдың. Бул эң сонун. Дагы бир жолу ырдайлыбы? Чогуу. Ырдайлы. Ağlama, ağlama, üzülme, üzülme. Hep gülsün yüzün, hep gülsün yüzün. Unutma, unutma, sevgiyle savrulur, sevgiyle. Кош бойлуулуктун азыркы жумалары тынч өтөт Корхан бей. Көңүлү айлануу, кусу көп боло бербейт. Биздики өтүп кеттиби жаным? Ооба, жакшы болуп калдым. Бул учурда кан айлануу тез болгону үчүн мурду да канашы мүмкүн. Дүрбөлөңгө түшпөсүн деп айтып жатам бул нерсени. Азыр жөн жерден мурду канап кетсе, чуу чыгарып жибериши мүмкүн. Ысык жерлерде көп жүрбөшү керек. Бул эрежени да сактай билгиле. Салкын абада болуу эң жакшысы. А бала төрөлгөндөн кийин бөлмөнү да салкын кармоо сунушталат. Анан дагы төрөт ысытмасы деген нерсе бар. Мейли, бул теманы кийинчерээк сүйлөшөбүз. Чынында үйгө келип көрүп кетсеңиз жакшы болмок. Айтайын дегеним, Жакидеге кеңештериңизди үйгө келип берип турсаңыз. Түшүндүм. Жакиденин жалгыз келип кетип турганы мага жакпай атат. Албетте туура айтасыз. Жаным, Айша доктордун башка кош бойлуу кардарлары да бар да. Аны өзүбүзгө менчиктештирип алгансып сүйлөйсүң да. Эмнеге? 5 кишини карагандан көрө бир аялды карап, ошол эле акчаны алса жаман болмок беле. Мындай кылсак болот. Сиз үйгө келиңиз, конок болуп кетиңиз. Корханым. Жакидем, эң жакшы жолу ушул. Мен дагы силердин сеанстарыңарга катышып турам. Артык-баш ойлордон дагы арылам. Бирок Айша доктордон мындай нерсени сурана албайбыз. Анда бул жерде өз жашоосу бар, туурабы? Жок. Чынында бир канча убакыт сиздер менен иштешсем болот. Эң сонун. Чын элеби? Ооба, албетте. Азыр жаңы жыл алдында баары таркап кетишкен. Сиздерден башка дагы 2 кардарым бар. А башкалар төрөштү, Кудайга шүгүр, алардын жанында болуунун деле кажети жок. Көп жашаңыз. Ооба, барсам болот. Беремет. Мындай кылсак, ушунча келдик, бул жака биротоло сизди корулдага алып кетели, макулбу? Албетте, мен азыр деле кете берсем болот. Кеч болуп кете электе жолго чыгалы. Сизге чарбаны күндүз көрсөтүп алалы. Жакидем. Кималай, эски паспортум менен каттоодон өтө албай калсамчы. Кое турчу. Андай болбойт. Паспорт бөлүмү алгиче билбейт биздин үйлөнгөнүбүздү. Ошондойбу? Кайдан билейин биринчи жолу турмушка чыгып атсам? Акыркысы болсун. Мага жинин келген бетиңден тиштеп алайынбы? Жакыр. Макул. Тамағыңыз таттуу болсун, мүдүр бей. Уруксат берсеңиз отурсам болобу? Кимсиң сен? Сен ушу... Ооба.
Мен доктордун өлүмүнөн жалган жала менен соттолуп кеткен Туран Фишекчи. Эмне керек сага? Тур столдон. Суранам. Ачууланбаңыз. Жаман ой менен келген жокмун. Болгону айтып коюңузчу, мага арызды ким жазды? Чыгып кет азыр. Болбосо түрмөңө кайра барасың. Болгону атын айтып койсоңуз, башка эч нерсе керек эмес. Андайга эмне себептен барды? Себеби мен өз жашоо менен алек болуп аткан кезде Стамбулдан бул жакка чейин алып келгениңизге караганда бирөө менден кутулгусу келди. Ким? Менин колумда андай билдирме жок. Болсо да сага айтпайм. Бөлүшсөңүз өзүңүзгө жакшы болмок. Баарыбыз үчүн жакшы болмок. Сен мени коркутуп атасыңбы? Кантип эле коюңузчу, ошондой да болмок беле. Кыйкыргыңыз келип атты эле токтотуп койдум. Мен 1-2 күн Корлуудада калсамбы деп атам. Мага бул нерсени ким жасады билип кетмекмин. Ошондуктан биринчи сизден сурайын дедим. Мени кара. Өзүңдү карма. Бир да катаңды көрбөйүн. Болбосо түрмөгө отургузуп салам. Сотуң да уланып атат. Cem. Рахмат, Мехмет бей. Мен аз убакыт бул жерде калам. Бир бөлмө даярда мен үчүн. Макул. Шекер кошкон жокмун. Рахмат. Даамдуу болсун. Абдан тынч уктады. Ооба. Эми шириндер кайтканга чейин сени эч жака жөнөтпөйм. Жан дилим менен бирок шаарча барышым керек кеч келем. Сөз бересиңби? Мейман айымдан кабар жокпу? Жок. Бизге ылайыктуусун таба алышпай жатышат. Эми сен айла жок жаныбызда болосуң. Анда апаң уктап атканда барып келе калайын. Жакшы. Анда мен кечки тамакты даярдай баштайын. Akşam sana yemek yaparım. Макул, сырттан эч нерсе кереги жокпу? Сен гана керексиң. Макул. Анда мен барып келейин. Ишиңиз илгери болсун. Саламатсыңбы? Жаңы кремдерди алып келдим. Бырыштарга каршы аябай жакшы экен дешти. Ошондуктан сиз да колдонуп көрүңүз. Муктаж болгонуңуз үчүн эмес, баарына таркатып келдим. Рахмат, Нежла. Сеники көрүнбөйтпү? Же тынбай бийлеп атып буттары ооруп каптырбы? Жок, алар Таксимде экөө дем алыш күндөрүн чогуу өткөрөбүз деп кетишти. Анталияга го. Ал жакта азыр аба керемет болсо керек, эс алып келишет да. Ал муну. Дүкөндө ачык калтырба. Өзүң да бош жүрбө. Ийгилик сага, Нежла. Жакшы калыңыз. Жакшы бар.
Жеңе, соус менен дагы бир палоо бериңизчи. Өнөктөштөрүңүз менен тамакка барабыз дегениңизди ушул жерге алып келет окшойт деп аябай корктум. Ал тамак кечкиге. Стамбулдан бир жылда көп жолу бул жерге келебиз. Же тамак ашы жакшы болбосо, же тейлөөсү жакшы болбосо эмне? Бул жерде өзүмдү аквариумду карап тургандай сезем, Адалет. Караган сайын өзүмдү жеңил сезем. Азыркы абалга шүгүр. Ата, акчанын кайтарымын бериңизчи. Карасаң. Мен да ушул кишинин оолдарын бири болуп калышым мүмкүн эле. Ушул чайкананын бир бурчунда тыгылып, акчасыз, бактысыз. Карасаң. Кебетелерин карачы. Тамагында тоңуп калган майдай карап атат. Дагы бирдеме алып келип берейинби? Буларды ала берсең болот. Эч нерсе жебесиңер го? Таттуу берейинби? Жок, жебейм, рахмат. Атаң аябай карыптыр. Астма менен ооруйт. Мээси да жайында эмес. Ата, отуруңуз, коюңуз дейбиз. Бирок апам өлгөндөн бери үйдө жалгыз калгысы келбейт. Апаң өлдүбү? 40 чыкканына 3 күн болду. Силерге өмүр берсин. Чайбы, кофеби? Эсептечи. Таттуу жеңиздер. Тамагыңарды кыйратып койгонсуп таттууңар жетишпей жатты эле. Эсепти берчи. Сизге көңүл айтам, Таксим бей. Рахмат, дагы келиңиз. Менин ушундай мүмкүнчүлүгүм болгондо, мени таштап кеткен атам менен апамды жолуктуруп калсам, аларды канчалык жек көрөрүмдү беттерине айтып салмакмын. А сиз эмнеге унчукпайсыз? Мени акмак дейсиң, Адалет. Мен акыбалыма ыраазымын. Ырас эле мени чоңойтушкан эмескен. Ырас эле мени жетимканага ташташкан экен, Таксим Корлуда болуп калыпмын. Мени туура эле жакшы көрүшпөптүр, жакшы эле аларды ата апа деп тааныбаптырмын. Могуларды карачы. Мына биз эми даярбыз деп төрөп чоңойтушкан балдарын кара. Сайдасаны кумда изи жок байкуштар. Эми мени кара. Баскан жеримден жер солкулдайт. Мен Таксим Корлудамын. Алардын эч нерсесине зар эмесмин. Менден алыс турушсун. Булар дүйшөмбү күндүн буйртмалары, буларды шейшемби күнү эртең менен жөнөткүлө. Атигилер жуманын акырында болсун. Макул, Сүйханайым. Баса, мага биздин зайтун майларыбыздан, жит туусамындардан, ар түрдүү шамдардан алып келип бересиңби? Белек баштыгын даярдайын. А дагы Лилия менен кооздойм. Алимдар оолу чарбасына жөнөткүлө. Болбосо сен аны менин унаама салып койчу, өзүм алып барайын.
Кошуналык жакындык сага жакты окшойт. Кандайсың? Кайра жесурларга барасыңбы? Апасын көрүп келейин дегем. Ошондойбу? Сага жакындоо үчүн апасын да колдонуп жатат да. Кечээ апаң токтоткон жерден баштайын деп турасыңбы? Жок. Бул жерге ак байрак көтөрүп келдим. Сүхан. Ортобуздагы боштукту толтуралы. Апам экөөңөр мени капа калдыңар. Кечиресиң Бүлент. Бирок бул маселеге келгенде сенин колуңдан эч нерсе келбейт. Менимче апаң бир аз тынчтанып алышы керек. Бүгүнгө чейин ага болушунча сыйым менен мээримдүү болдум. Сени капа болбосун деп Михрима хайым үчүн атам экөөбүз канча уруштук. Бирок эми түшүнсөм маселе бир эле атамда эмес экен. Апаң мени да тизмесине алды. Апам сени атайлап капа кылган жок. Мындан ары ишениш кыйын. Көп убакыт өткөрбөй жарашып алгачы, өз ара сүйлөшүп. Жок. Пленардык жыйында баары бир эки тарап болобуз. Менимче ошого чейин бир аз аралыкты алыстата туралы. Кош келиңиз. Кандай Салих ага? Мейманга бөлмө даярбы? Даяр Курхан бей. Салам. Мен Айшамын. Саламатсызбы? Өтүңүз. Ого, Корхан бей. Түшүнбү, чөңүмбү? Керемет. Жүр сага бөлмөңдү көрсөтөйүн Айша. Эс алып чыккыланда. Жок, эми силер муну үй дейсиңерби? Үйбү ушул? Хан сарайго бул жер. Жүр сага үйдү көрсөтүп чыгайын. Корхан, чай менен бир нерсе даярдап койчу, менин да курсагым ачты. Макул жаным. Акырын. Сен эмне болуп жатасың? Жиндисиңби? Бул үйдө сенин эмне ишиң бар? Кое турчу. Жолдошуң шектенбесин деп кылып атам. Байкасаң сенин эле жакшылыгың үчүн. Сен мени ойлобогуң. Макулбу? Мен баарын ойлонуштуруп койгом, бардыгын. Кымбаттуум, тынчтан. Мына көрөсүң го, 2 күн өтпөй кош бойлуулук темасынан тажайт. Мага ишендейм. Мен буга окшогондорду өтө жакшы билем. Бас жаагыңды, бас. Мени кара, бир ката кетире турган болсоң бул жерден кетесиң. Сени көчөгө кууп чыгам, түшүндүңбү? Ошондой де. Түшүндүм. Бул жерге келгенде дагы да түшүнүктүү болду Жахиде. Туура кыласың. Адамдар бай жашоого жетишкен сайын ар түрдүү кокустуктардан сактанып жүрөт эмеспи? Демек менин уулум ушунун баарына болот экен да, Ук. Мени менен ойнобогуң. Сен жинди болсоң, мен сенден өткөн жиндимен. Чоң жиндимен. Кадамыңды ойлоп шилте. Уктуңбу? Жахиде? Оңдон. Жаным? Чай, кофе даярдашты. Бүтсөңөр жүрүгүлө. Анан Айша айымга чарбаны көрсөтүп келели. Ой, кеч болуп калбады. Биз эртең сейилдегенде чарбаны көрсөтөм, макулбу? Азыр баарыбыз өз бөлмөлөрүбүздө эс алалы. Макул, ошентип эле. Өзүм да аябай чарчап турам. Макул, өзүңөр билгиле анда. Кечки тамакка чакыртам, ошондо түшөсүң, макулбу Айша? Макул. Рахмат, Жахидейим. Корхан, көп эле көңүл бура бербесең, мойнубузга минип албасын. Көздөрүнүн ойноп турганын көрдүңбү? Жалгызым.
Сени жакшы карасын деп эле аны менен жакшы мамиледе болуп койдум. Болбосо ал мага ким эле я? Сүйүктүм го, сүйүктүм. Мынакей. Биринчиден жыты. Андан кийин көз тойсун. Эми кана аш болсун. Укмуш. Апа, Эң сонун. ошондойбу? Ошондой. Сөз жок. Ананчы. Жесур Алемдар уулуна сөз жок. Сенин бир кемчилигиң бар. Өтө көңүлчөөксүң. Жалгызым. Жедирип коеюнбу тамакты? Бир күнү ал мага карап туруп, билесиңби, сен мага турмушка чыгасың деди. Атам. Апама. Өзүмдү аябай бактылуу сезгем. Билесиңби, сен мага турмушка чыгасың. Биз сөзүбүзгө турабыз. Сүрөттү аябай сонун тартаар эле. Апа. Тамагыңызды муздатып аласыз, даам окшобой калат. Атаңдын сүрөтү жокпу? Аябай кызыктым. Биз эски күндөрдө эстегенде, болгондо да сүрөттөрдү көргөндө тынчыбыз кетет. Ошон үчүн бул үйдө эч нерсе жок. Болгондордун баарын каттык. Кечиресиң. Түшүндүм. Кош бойлуулуктун алгачкы айларында гормондордон улам аялдын бел тараптарында оорулар чыгышы мүмкүн. Ошондуктан биз ушул жерлерде манжалардын учу менен корконбей, көп эзбей, жеңил кыймыл менен энени тынчтандырганга аракет кылабыз. Бел тарапка түшүп жатып да, мына ушундай эле кыймыл менен укалайбыз. Макул, мунун эмнеси бар, мен жасай алам. Албетте, бирок энеге жагымдуу болуш керек. Себеби бул жерлер өтө сезимтал болот. Өтө маанилүү жерлер булар. Ошондойбу? Ооба, көрдүңүзбү? Мына монтип. Болду. Мен эч жерим оорган жок. Болсо бирөөвүн табарбыз. Туурабы, Корхан? Менимче Жахидайымдын ичи анча чоң болбосо керек. Бул жумушта иштеп жүрүп ар түрдүү кишилер менен тааныштым, Корхан бей. Айтсам ишенбейсиз. Мисалы, бир оорулум дене түзүлүшүн бузулат деп экинчи баласын карын энеге төрөттү. Охо. Жолдошу буга көнүптүрбү? Мен болсом ал аял менен дароо ажырашмакмын. Карасаң, Жахида. Ооба жаным, ошондой да болмок беле. Жахидайым ушунчалык тыккан, ушунчалык мээримдүү эне болот. Ошондуктан кийинки кош бойлуулугунда фигурасын ойлоп олтурбайт. Дене да калыбына бат эле келет эмеспи? Зафер бөбөктүн бир тууганы болсо кандай жакшы болот. Биринчи, экинчи, үчүнчүсүнө жеткенде атам кубанганынан жинди болуп кетет. Албетте болот, албетте. Али жолу узак, сен да дуа кылып тур. Баары өз ирети менен кетсин. Амин. Зафердин албетте бир тууганы болот. Уулубуз жалгыз өспөйт.
Кандайсыз? Иштер кандай? Чарчагансыз го? О, айтпа. Бүгүн 40 жылдын чечимин чыгардым. Тергөөчүгө рахмат. Эмне ичесиз? Суу ичип турайын. Ме, тез карап ал. Өлгөн доктор Корлуданын келининин доктору экен. Эң акырында докторду Мээрман айым менен көрүшкөн. Гүлия го. Аты жазылуу. Рахмат. Мен кеттим анда бул жерден. Жакшы барыңыз. Айша айым, сиздин бул иште иштегениңизге канча болду? Мен өзү балдар мейирманы болом, Корхон бей. Азыркы учурда жеке иштеп жатам. Материалдык жактан ушул нерсе мени канааттандырып жатат. Анда сиз өзүңүздү өзүңүз каржылайт экенсиз да. Мага чөп чайымды бергилечи. Ашказаныма жакшы, ошого айтып атам. Чөп чай демекчи, кээ бир доктурлар муну сунуш кылышпайт. Ошондойбу? Мисалы Шалфей. Жахиде, сен билчү элең муну? Ооба. Биз бул жөнүндө көп сүйлөшөбүз. Анда эмнеге мага айтпайсың? Жаңылыш чай ичип алсаңчы. Корхан, сен мага чай демдеп жүрдүң беле? Койчу. 2 сааттан бери кыйкырып жатам, уккан жоксуңарбы? Чайыңызды даярдап жатышат. Өзү Рейхан айым кайда? Ал жок болсо эле бул үйдүн оокаты токтойт. Кечки тамакты да өз убагында бербей калышат. Коногубузга уят болдук. Сүйүктүм, Айша айым мындан ары чоочун эмес. Мен чарчадым окшойт. Эртең эрте туруш керек. Гулия, кааласаң сен да жат. Ой, Айша. Оозума кайдан келди булат? Оң көрсөңөр мага уруксат берсеңиздер анда. Сизге уруксаат. Экинчи 3 айлыкта мындай сезимтал болуу жөнөкөй эле көрүнүш абал, Корхон бей. Эртең менен көрүшкөнчө жакшы жаткыла. Жакшы жаттыңыз. Ой, Ичине кирип кетпе. койсоңчу Жахидем. Ой, биле албайм. Карабай калдың го мени. Кызыктырбай калдымбы? Сен менин күнүмсүң. Жаркыраган күнүмсүң. Ай, болду, эч ким келбей калды. Болду. Алып кет. Үй бүлөңдө апаңдай ооруганы бар беле? Жок.
Бул орунду тукум куйт деп уккам. Мен ооруп калсам сени унутпайм, Камсанова. Апамды карасаң, атам менен болгон ар мүнөтүн эстей алат. Чын эле сурап атам. Балким себебин билүү үчүн текшерип көрсө болот. Чынында, бул оорунун себебин биле алган жокпуз. Тукум куучулук да болушу мүмкүн. Физикалык же моралдык жактан жабыркаганда дагы бул оору менен ооруп баштайт экен. Аябай катуу кайгырганда. Күйүттөн болушу мүмкүнбү? Эстегенде эмнегедир акырындап, унутуу үчүн кайдадыр шашылабыз. Атам өлгөндөн кийин жүрөгү токтоп калбасын деп апамдын эс тутуму күйүттөн жабыркады. Сен муну кантип билип калдың? Акырындан элге аралашуусун азайтты. Бөлмөсүнөн чыкпай калды. Дүкөнгө азык түлүк үчүн да барбай калды. Мисалы, башында маанайы жок окшойт деп ойлочумун. Кийин андай эмес экенин түшүнө баштадым. Америкада болчумун, Лос-Анджелесте. Оорусу ушунчалык бат өөрчүп кетиптир, ооруну түшүнө электе 3 жыл мурун апам мага телефон чалды. Апа? Жесур, сени өлтүрүп коюшат эми. Апа? Уулум, сени да атаңдай кылып өлтүрүшөт, Жесур. Апа, сиз... Атаң жүрөгү кармап өлгөн жок беле? Ооба. Бирок апам биринчи жолу ошентип айтты. Анан дароо апама жөнөдүм. Кудай ургурдуку десе, Кудай урсун. Эч нерсеге тоскоол боло албай койдум. Кудай ургур. Уулум, суранам сенден, суранам. Кетип кал бул жерден, кет. Апа, суранам. Карасаңыз, келгенимден бери ары бери басып чарчадыңыз. Суранам, мага эмне болгонун айтып бериңизчи. Жесур, тиги киши атаңды кантип өлтүрсө, сени да ошентип өлтүрүп коет. Суранам, кет. Апа, менин атам жүрөгү кармап өлбөдү беле. Сиз эмне деп жатасыз, апа? Жесур. Сенин атаңды Таксим Корлуда өлтүргөн. Анан апага бардыңбы? Баары ошондо башталды. Апаң эмнени айтып берди? Өзү да түшүнгөн жок эмне айтып жатканын. Албетте, мен да түшүнгөн жокмун. Сен Коруудагы атаңдын өлүмүн изилдегени келдиңби?